бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары Бишкек шаарында мектептердин шартын жакшыртуу долбоору жыйынтыкталып, жигердүү катышуучуларына сыйлык тапшырылды. Программага билим берүү тармагы менен жарандык коомдун байланышын камсыздап келген фонд көмөк көрсөткөн. 2 жылга созулган долбоордун алкагында 18 мектеп жалпы суммасы 16 миллион сомдук ар кандай окуу куралдар менен камсыздандырылган. Ошондой эле окуу процессин колдоо жана аралыктан окутууну жеңилдетүү максатында Кыргызстан боюнча атайын тандалып алынган 60 билим берүү мекемесинин материалдык техникалык базасы жакшыртылды. Мындан тышкары долбоордун негизинде 500дөн ашык ата-эне окутуу программасына катышты. Жакынкы жылдары билим берүү системасын трансформациялоо максатында иш жүргүзүп атабыз. Бул эң негизги 3 тармакты мен белгилеп кетсем болот. Кыргызстан боюнча бул билим берүү системасынын инфраструктурасын түзүү, бул жаңы мектептерди куруу, авариялык абалда турган мектептерди оңдоо, анан мындан тышкары ушул ички инфраструктурасын дагы жакшыртуу. Биз Кыргызстан боюнча мектептерге жардам берип келе жатабыз. Долбоордун башталышында атайын талдоо жүргүзүп, мектептердеги жетишсиз жабдыктар сурамжылоолордон кийин берилди.